Саламатсыңарбы урматтуу окуучулар. Бүгүн биз силер менен chemical reactions, химиялык реакцияларды, аларды жазууну жана теңдөөнү үйрөнөбүз. Эки заттын өз ара аракеттенишүүсүнүн натыйжасында жаңы бир зат пайда болот. Бул процесске химиялык реакция дейбиз. Алардын түрлөрүн карап көрсөк, эң алгачкы түрү топтолуу же болбосо синтездөө реакциясы. Металл жана металл эмес, non металл өз ара аракеттенишип, ionic compounds же болбосо иондук бирикмелерди пайда кылышат. Бул жерде А жана Б заты биригип C затын пайда кылат. Реакцияга кирип жаткан заттарга реактант дейбиз. Ал эми пайда болгон затка products. Продукция. Бул жерде натрий металл, хлор non металл. Экөө реакцияга кирип продуктаны пайда кылат. Натрий плюс зарядка хлор минус зарядка Бул цифралар индекске түшөт. Натрийдин хлориди пайда болот. Продукциябызда натрийдин хлориди. Бул барабар деген белгини түшүндүрөт. Натрий барабардын сол жагында бир атом болсо, оң жагындагы бирикмеде бир атом. Демек, эки жакта тең бирдей. Хлор атому барабардын сол жагында экөө, оң жагында болсо бирөө. Демек, муну теңдешибиз керек. Хлор атомун теңдөө үчүн бул жерге экини же болбосо бул жерге экини жазууга мүмкүн эмес. Себеби дегенде натрийдин хлориди бир бирикме. Демек, ал бирикме болгондуктан хлорду теңдөө үчүн бул бирикменин алдына экини жазабыз. Бул эки натрийге дагы хлорго дагы тиешелүү дегенди түшүндүрөт. Демек, хлор атомдору теңделди. Эми натрий атомдорун теңдейбиз. Оң жагында экөө, демек бул жагындагы экиге теңдешибиз керек. Бул жерге эки жазууга мүмкүн эмес. Демек, бул элементтин алдына эки деп жазабыз. Эми карий 2 плюс валенттүүлүгү фосфор минус. Бул цифралар индекске түшөт. Демек, барий 3, фосфор 2. Жыйынтык барий фосфор. Барий атомунун барабардын оң жагында 3. Демек, теңдөө үчүн бул жака жазабыз. Фосфор атомунун бул жакта 2. Теңдөө үчүн 2 жазабыз. Магний атомунун валенттүүлүгү 2, тектики минус. Бириккенде индекске түшөт. Магний 2, O2. Бул 2-ге кыскарат дагы магнийдин оксиди. О. Теңдей турган болсок, кычкылтек бул жакта 2, бул жакта 1. Демек, бирикменин алдына 2-ни жазабыз. 2 магнийден 2 болгондуктан бул жака дагы 2-ни. Алюминийдики плюс 3, мөлтектики 4 минус. Демек, индекске түшө турган болсо, алюминий 4, мөлтек 3. Теңдөө үчүн бул жака 4-тү, бул жака 3-тү жазабыз. Алюминийдики плюс 3, бромдуку минус 1. Демек, алюминий бром 3. Бул жакта 3, бул жакта 2. 2 жана 3кө бөлүнүүчү эң чоң жалпы бөлүнүүчү бул 6. Демек, 2 жагын тең 6га алып келишибиз керек. 2 жагын тең 6га алып келүү үчүн бул жака 2-ни жазсак, бул 2 алюминий атому. Демек, бул жакта дагы 2. Бул жакта 6 болгондуктан бул жака 3. 6 бром, 2 алюминий, 2 алюминий. Литий плюс 1, азот минус. Демек, литий 3, азот 1.
Бул жакта 1, бул жакта 2 болгондуктан бирикменин алдына 2. 2 азот атому, 6 литий атом болгондуктан бул жака 6. Кальций 2+, күкүрт 2-. Демек, кальцийдин булар 1-1 болгондуктан тең абалда. Барий 2+ зарядная, азот минус. Демек, барий 3, азот 2. Бул жерде азоттор тең, барийди теңдейбиз 3. Калий +1, йод минус. Демек, калийдин йодду теңдөө үчүн бул бирикменин алдына 2 жазабыз. Калий атомунан 2 болду. Демек, бул жака дагы металл эмес элементтер өз ара аракеттенишип, covalent compounds, коваленттик байланыштарды пайда кылат. Бул жерден көмүр кычкыл газ пайда болот. Көмүртектен 1, кычкылтектен 2, бул жакта дагы 2. Тең. Бул жерде O5. Демек, теңдөө үчүн бул жака 2 жазсак, 10 кычкылтек атому, бул жакта 10 кылуу үчүн 5 va 4. Бул жерден суу пайда болот. Теңдөө үчүн бул жака 2-ни жазсак, атомдары тең абалда болот. Бул жерден H хлор. Теңдөө үчүн 2 жазабыз. SO2 пайда болот. Бул тең абалда. Бул жерден аммиак. Сутек атому 2, 2. Демек, жалпы бөлүнүүчү 6. 6 кап бөлүү үчүн бул жак 2 жазсак, бул жак тең, бул жак 6, бул жакка 3 жазабыз. Реакциянын экинчи түрү ажыроо реакциялары. Бир затка энергия же болбосо температура же болбосо ток берсек, ал зат башка бир заттарга бөлүнөт. Мисалга, сууга электрол тогун өткөрсөк суудан, анда сутек газы жана сутек газы бөлүнүп чыгат. Теңдөө үчүн бул жака 2 жазабыз. Бул жакта 4 болгондуктан бул жака 2. Эгер калий перманганатын ысыта турган болсок, калийдин манганаты, марганецтин кош кычкылы, кычкылтек пайда болот. Бул жака 2 жазсак келет. Сымаптын кычкылын ысыта турган болсок, анда сымап жана кычкылтекке бөлүнөт. Теңдөө үчүн бул жака 2. Бул жака 2. Теңделди. Натрийдин бикарбонатын ысытсак, натрийдин карбонаты кошулган көмүр кычкыл газы кошулган суу. Бул жака 2 жазсак, баардык элементтер теңделет. Калийдин хлориди кошулган кычкылтек чыгат бул жерден. Бул жака 2 жазсак, 2 жерге 2 болуш керек. Теңделет. Кальцийдин карбонатын ысыта турган болсок, кальцийдин жана көмүр кычкыл газы чыгат. Бул тең. Феррик с водорода ысыта турган болсок, суу жана кычкылтек. Теңдей турган болсок, бул жерге 2 жазсак. Биз силер менен реакцияларды жазууну жана аларды теңдөөнү үйрөндүк. Ушуну менен сабагыбыз аяктады. Кийинки видео сабактарын көрүшкөнчө сак саламат болгула.